2022 жылдан бери 16 жашка чыга элек балдарды, өспүрүмдөрдү зордуктаган деген айып менен соттолгон 88 адам соттун чечими менен абактан пробация аркылуу эркиндикке чыгарылган. Зордуктоо беренеси менен камалып, тез аранын ичинде бошотулгандардын көпчүлүгү кайра барып зомбулук көрсөткөн фактылар аныкталган. Бул туурасында Жогорку Кеңештин бүгүнкү жыйынында депутат Жанар Акаев билдирип, мындай айып менен соттолгондорго пробацияны колдонбош керектигин айтып чыкты. 16 жашка тола элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер үчүн зордуктоого барган биздин жанагы кылмышкер мыкаачылар үчүн пробация иштебеш керек. Алар ошол оор жазага тартылган боюнча аларды түрмөдөн бошотконго биз эч кандай бүт жагынан да бөгөт коюшубуз керек. Мына ушул мыйзам долбоорун комитетке ошо дүйшөмбү күнү киргизип, эмки жумада 2-3 окууда чукул кабыл алып беришибиз керек. Чүй облустук соту селекцияда кулак мурдун кескен келиндин мурдагы күйөөсүнө буга чейин зордуктоо беренеси менен кылмыш ишин козгоп 5 жылга эркинен ажыраткан. Бирок ал пробациялык мөөнөт менен эркиндикке чыккан. Бул маалымат акыркы үрөй учурган окуядан кийин ачыкталып, коомдо чечим кабыл алган сотторго терс пикир чыңалууда. Бул жакта көрүп атпайсызбы? Зомбулук, зордук күч алып атат. Мамлекетибиз улам бир страшный случайлар менен баарыбыз деген нервничать атабыз, баарыбыз деген ушундай жаман эмоцияларга калыптабыз. Закондорубузду түздөп, карап, кабинет менен кошо эме кылайлык деп атабыз да. Болбосо кабинет министрликтин заключениясы жок комитеттерди карай берсек болот. Ал эртең кандай болот? Кол коюлабы, кол коюлбай калабы? Ошондуктан сизден сураныч контролго алып, тез арада бизге ошол корутундуну жөнөтүп берсеңиздер. Мындан улам эл өкүлдөрү пробация жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышы боюнча маалымат угууну сунуштады. Зордук зомбулук кылган адамдар булар керек болсо амнистияга да жат келбейт. Алар эч кандай бир справканы алып келип алып чыга да албайт. Алар боюнча өтө күчөтүлгөн мыйзам кабыл алдык эле да. Бирок тилекке каршы азыр айтып аткан фактылар тескери бардыгы болуп атат да. Ошондуктан биз мыйзамды аткаруу контролдоо органы катары уруксат берсеңиздер, ушул комитеттен бир сыйра карап чыксак. Нарында өзүңүздөр билесиздер, 7 жаштагы кыз баланы 60-тан ашкан зөөкүр зордукта өлтүрүп койду. Өлтүрүп койгон ушул жылдын башында. Ошол көзөмөлгө алынбай турат. Бизде мыйзамда 60-тан ашкандан кийин өмүр бою эркинен ажыратууга болбойт деген нерсе бар экен. Биз аз жаңы сунушталып аткан мыйзамга ушуну дагы киргизишибиз керек. Бүгүн мына жаш курактын өсүү процесси жүрүп жаткан мезгилде 60 жаштагы адам мурдагы 40 жаштагы адамдай эле болуп калган. Буга өмүр бою эркинен ажыратуу киргизилиши керек. Мындай зордукчулдарга. Пробация жөнүндө мыйзам 2019 жылы күчүнө кирген. Документте кылмыштардын айрым жеңил түрлөрүнө абактан сырткары жаза каралары белгиленген. Ага ылайык айыпталуучу коомдук иштерге тартылат жана эркиндиги чектелет. Акылай Маратова, Мирлан Маматали уулу, Нью ТВ.